...2016 Tarih жана Маданият жылынын жана Кыргыз радио берекмелеринин 85 жылдыгынын алдында Коомдук телерадио корпорациясы, Устат Шакирт плюс коомдук фонду жана Кристенсен фонду тарабынан эң чоң эмгек чыгарылды. Бул алтын казнадагы Ооз комуз күүлөрү кайрадан жаздырылып, музыканын тарыхында биринчи жолу Ооз комуз күүлөрү ноталуу китеби жана CD диск жарык көрдү. Алтын казнада сакталган күүлөрдүн арасында мындай шедеврлер бар экен. Мисалы үчүн музыка изилдөөчүлөр буга чейин обертондордун 16-чы обертонго чейин гана алууга болот десип. Темир болгон. А бирок биз аны изилдей келгенде 22-чи, 23-чү, антабай 24-чү обертондорго чейин алууга болот. КТРКнын алтын казнасында сакталган 206 темир Ооз комуз жана жыгач Ооз комуз күүлөрүн 17 Ооз комузчунун аткаруусунда тандалып, аларды кайрадан угуп, иргөө иштери жүрдү. Жана гайы бүкүлүн сараңдык да. Ооз комузчулар Ажар Карачинова, Жумаш Саркөбөнова, Зина Шайбекова, Бюлсара Маткадырова, Бермет Ашымбекова, Жумагүл Исакова, Калипа Жусубалиева, Гүлсара Токтогулова, Нурила Усупова, Сүйдүм Төлөкова, Шакен Жоробекова, Жумаш Сыдыкбекованын кагуусунда алтын казнада эч бир кайталанбаган, оригиналдуу, эч жерде угула элек күүлөр иштелди. Мына биз азыр алтын казна борборунда турабыз. Ушул жерде 12.000 сааттан ашык элдин бай мурастарынын баары камтылган. Санарипке көчүрүлүп, бүгүнкү күндө электрондук варианты дагы иштелип чыкты. Ар кандай эмгектерди изилдеп, тастыктап алып чыга турган материалдардын баары ушул жерде жайгашкан. Мынакей мисалы үчүн залкарлар күүлөрү деп залкар комузчулардын чыгармалары чыкты, Уранын Манас чыкты. Андан сырткары Айтматовдун чыгармалары боюнча Улуу Айтматов деген ал эми Токтогулдун 150 жылдыгына карата ушундай дисктер китепчеси менен чыкты. Мына жакында эле чыккан Ооз комуз күүлөрү дагы ушул эмгектердин уландысы. Кээ бир күүлөр сапаты жагынан эфирге туура келбегендери да болду. Аларды Устат Шакирт плюс коомдук фондунун жетекчиси, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Нурлан Нышанов окуучулары менен кайрадан жаңыча иштеп чыгышты. Нотага түшүрүлгөндөн кийин аларды жеке Ооз комузда жана ошондой эле ансамбль вариантында аткарып, жаздырышып, жаңы варианты алтын казнага тапшырылды. Алтын казна менен биргелешкен иштерди жүргүзүп атабыз. Ал иштер негизинен бул илгерки элдик аспаптардын күүлөрүнө байланышкан. Өткөн жылы Кристенсен фондусунун жардамы менен биз мындай китепти чыгардык. Бул китептин ичине ушул алтын казнада сакталган 63 күү оригиналы жана ошондой эле иштелип чыккан варианты запистери менен кирди. Мында көрүп аткандай ноталар толугу менен камтылды. Андан тышкары ошол күүлөрдүн диски чыкты. Бул иштер мындан ары да уланат, себеби алтын казна чынында дагы Кыргыз элинин алтын казнасы. Бул анык, себеби ал жерде 38-39 жылдардан бери жазылып сакталып келе жаткан элдин түгөнгүс кенч байлыгы жатат. Ошолордун көпчүлүгү чынын айтканда уктурулбай, ойнолбой калган. Биз ошолордун баарын кайрадан жандантып, эл байлыгын өзүнө кайра тартуулууга аракет кылып жатабыз. Эми келечекте биз бүт болгон аспаптык музыкалардын бардыгын тең изилдеп чыгып, алардын эң мыктыларын кайрадан жаш аткаруучулардын жардамы менен аткартып, нотага түшүрүп, мына азыркы Ооз комуз күүлөрү сыяктуу диск жана китеп кылып чыгаралы деген максатыбыз бар. Биринчи жолу Карамолдо Оразовдун 50ден ашык күүсү толугу менен нотага түшүрүлдү. Атактуу музыкалеттер Александр Затаевич, Виктор Виноградов сыяктуу музыка изилдөөчүлөр кыргыз күүлөрүн нотага түшүргөнү белгилүү.
бирок алардын көбү фраза түрүндө же чакан период түрүндө гана толук эмес жазылган. Алтын казнада чогултулган 12.000 саат баа жеткис мурастар сан жагынан, сапаты жагынан, мазмуну жагынан табылгыс кенч. Казнадагы Манас трилогиясынан үзүндүлөр, кыргыздын классик акындары, жазуучулардын чыгармалары, поэзия, дүйнөлүк классикалык чыгармалар, элибиздин ыр, күүлөрү, композитор, оончулардын чыгармалары, дастандар, эпостор. Бул биздин тарыхыбыз. Казнадагы топтолгон баалуулуктарды элге алып чыгуу, элге таанытуу, илимий негизде изилдөө, мектеп программасында окутуу, жогорку окуу жайларда түп нуска катары колдонуу, илимий жана тарыхый баалуулугу миңдеген жылдар, миңдеген кылымдар бою сакталып калышы маданиятты терең изилдөөдөн болуп саналат. Ошол сыңары ооз комуз күүлөрүнүн нотага түшүрүлүп калышы да түбөлүктүү.